Ак Суу районуна караштуу Теплоключенко айылы 2014-жылы органикалык аймак макамына ээ болгон. Айылдагы чарбачылык менен алектенген ишкерлер жана дыйкандар BioKG органикалык кыймыл федерациясы тарабынан колдоо таап, 2015-жылы табигый таза продукцияларды өндүрүүгө түшкөн. Фермерлер аталган уюмга 5 долбоор жазышып, кайтарымсыз грант түрүндө акчалай колдоого да ээ болушкан. Учурда алар жашылча жемиштерди жана мал чарбачылыгын химиялык кошулмалары жок семирткичтер менен азыктандырышып, органикалык аймактын талаптарын аткарып жатышат. 2017-жылы Теплоключенко айылынын дыйкандары Ак Суу органикалык кооперативин түзүү менен биргеликте иш алып барууга бет алышып, өндүрүмдөрдү дүңүнөн сатууга аракет жумшап келишүүдө. Учурда Ысык Көл облусунда 5 органикалык аймак бар болсо, алардын ичинде Теплоключенко айылы алдыга озуп чыгып, алгылыктуу иштерди аткарып жатат. 2 кургатуучу оборудование алдык BioKG'ден. Өздүк салым өзүбүздөн да болду, анан BioKG'ден дагы 50% безвозмездный гранттарды беришти. 2 күн Өскана, Мамакеев, Киров мектебине берилди оборудованиялар. 3-үчүсү Рассвет жамааты Козугарын кургатабыз деп алышкан оборудование. Быйылкы жылы мына ушул эле багытта кооперативдин төрайымы кыям чыгаруучу цехты да ишке киргизген. Учурда ал жакта органикалык продуктларды иштетүү менен кыямдын ондогон түрлөрү даярдалууда. Бул күнү BioKG федерациясынын өкүлчүлүгү жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда аталган ишкананын ачылыш аземи да орун алды. Ал эми BioKG федерациясынын өкүлдөрү Ак Суу районундагы органикалык аймактагы дыйкандардын ишмердүүлүгү жана 3 жыл аралыгында бул жакта жетишилген көрсөткүчтөр менен таанышып, аталган долбоорду дагы башка ыкмалар аркылуу өнүктүрүү жолдорун талкуулаганы келишкен. Жыйынга өлкөнүн башка облустарынан да атайын айыл чарба адистери чакыртылып, алар өздөрүнүн иш тажрыйбалары менен да бөлүшүп кетишти. Органикалык аймактын мүчөлөрү менен чогулуп жыйын өткөрүп, өзүбүздүн келечегибизди кандай кайсы жол менен барабыз, ошол органикалык аймакка фермерлердин баягы тартылышын кандай кылып активдүү деңгээлге жеткиребиз. Анан ошол органикалык технология менен кандай продукциялар чыгарабыз, каяка сатабыз. Биз органикалык аймак концепциясында жалаң эле айыл чарбасы эмес, ал жерде дагы ошол биздин ата-бабалардан келе жаткан каада салтыбыз, ыйманыбыз, ошол баалуулуктар кыргыз элинин, ошонун баардыгын айкалыштырып, органикалык аймак бардык жагынан таптаза болуш керек болуп атат да. Иш-чаранын жүрүшүндө кээ бир кемчиликтер да айтылып, айрым дыйкандардын жоопкерчиликсиз аракеттери да маселе жаратып жатканы маалым болду. Атап айтканда, долбоор аркылуу гранттык каржылоонун негизинде фермерлер атайын жабдыктарды алышып, аны иштетпей жаткандыктары ыңгайсыз абалга алып келүүдө дешет федерациянын өкүлдөрү. Алардын кооптонгону мындай аракеттер кийинки долбоорго тоскоолдук жаратып, каражат бөлчү донорлордун ишеничине доо кетириши мүмкүн. Ошол себептен мындай көрүнүштү тезинен чечүү керек. Бул багытта облус жетекчилигинин өкүлү абалды көзөмөлгө аларын билдирип, бул маселени чечип берүүгө чара көрүлөрүн маалымдады. Бул жерден чогуу чараны иштеп, жана чындыгында туура мини долбоорду иштеп чыгып, жанагы оборудование жанагындай алып берип, бирок ал иштеш керек. Дараз алынып келгенден кийин ушул багытта иштеш керек. Анан жергиликтүү бийлик жанагы айыл чарба кооперативинин мүчөлөрү менен биргеликте бир чогулуп, ири отуруп түз кеңешип туруп, чечип иштете турган башка бир ошол кооператив мүчөлөрү болсо, ошого өткөзүп берип, иштеш керек. Белгилей кетсек, Ысык Көл облусунун Күнчыгыш, Тосор, Теплоключенко, Арал жана Темир айылдары органикалык аймак болуп эсептелет. Ал жактарда BioKG федерациясы иш алып барып, жергиликтүү калкка көмөк көрсөтүп келет. Аталган аймактар азырынча пилоттук долбоор катары атайын текшерүүдөн өтүүдө. Эгер бул багыттагы аракеттер оң натыйжасын берсе, келечекте өлкө аймагын толугу менен органикалык аймакка айландыруу максаттары коюлууда. Адилет Иманов, Жоломан Дүйшөнбеков, Ынтымак Тафталиев, Ысык Көл жаңылыктары.